Жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти. Мени эч ким көрсөтө албайт. Мени көрсөткүчө мен аны колун сындырып коем. Камчыбек Кыдыршаевичке теңелбеңиздер. Бул киши Кыргыз элинин ишенген генералы. Пиарды токтотолучу, ey туугандар. Ушул жерде бириң менен бириң кыйкырышкандын ордуна өткүлө закулиса, мушташып чыгып анан отура бергиле чыгып. Бияктан Камчыбек Кыдыршаевич урушат акелерим. Ниче? Баары жакшы болот ынтымакта болсок. Ошол үчүн Талтаева бир тарапта турсаңыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз бүт баарын бетке айталы деп атпайсызбы? Туура, бетке айтышалы. Жакшы болот, эртеңки өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн. Мен ойлойм, элде мындай таасир болуп калат экен, түшүнүк болуп калат экен, сиз келип дайыма жогорку кеңешти урушасыз. Колуңду сындырам, жонуңа жүктөп кел, токтоткула деген сыяктуу сөздөрдү айтып койгон сайын, бул эми баягы сиздин мүнөзүңүздүр, сиздин айта турган кебиңиздир. Бирок эл түшүнүп калат экен дагы жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти дей берет экен да. Жогорку кеңеш бул кандай орган биз? Кандайбыз? Чындап эле сиздер келип урушсаңыздар, башыбызды чүмкө отуруп бере турган органбызбы же өзүбүздүн максатыбызды, оюбузду айта турган органбызбы? Мен ушул нерсени сурайын деп атам. Бул 10 секунд. Мындай болуп атат, мынакей бүгүн биздин аппаратта СМСтер тарап атат да. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Аппаратка чейин жетип атат да. Баарыңар депутаттар ордуңарга отургула келгиле, Камчыбек Кыдыршаевич келет экен депчи. Бокочу көрсөтүп атат. Бул нерсени мындай биз жогорку кеңештин орду бул, сиздердин өзүңүздөр ушул мыйзам чыгаруучу органда иштейсиздер деген сыяктуу нерселер болуш керек го деп ойлойм. Мен бул айтайын дегеним жөн гана баягы эл менен элдин көз карашы Кабмин менен жогорку кеңештин ортосундагы бир ажырым болбосо экен. Урматтуу депутат Самый Кожо беле? Урматтуу Самый Кожо. Мирлан. Так. Урматтуу депутат, биринчиден Кочкор район акими Камчиев боюнча бизде оперативный маалыматтар бар. Так, по этому поводу уже направлены инстанции. Жакында биз чечим кабыл алабыз ал боюнча. Ал кишинин да башка жумуштары бар. Мен ачык эле айтып коеюн сизге. Хорошо? Аны сиз айтпасаңыз деле биз билебиз, жана ушуга чейин чараны кабыл алып атабыз. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, колуңду сындырам деп. Мен сени көрсөтөм деп атса, мен эмне деп айтышым керек? Я. Эмне деп айтышым керек? Дагы бир жолу айтайын. Мени эч ким көрсөтө албайт. Мени көрсөткүчө мен аны колун сындырып коем. Еще раз. Так, бирок ал бул сизге тиешелүү эмес. Мен урматтуу депутаттарга тиешелүү эмес бул. Ошону мындай жалпылап айтып, анан кийин ташыйып келе деген отургула деп эч ким антип айтышы мүмкүн эмес. Эгер ушинтип айта турган аппараттын кызматкерлери болсо, урматтуу Талант Турдумович, ошол аппараттарды кызматкерлерин жоопко тартыш керек. Эч кандай бул жерде маселе болушу мүмкүн эмес. Ал эми жогорку кеңеш депутаттарын жерлерде, жергиликтүү бийлик органдары, бардык мамлекеттик орган кызматкерлери сыйлоого милдеттүү. Жана биз ошого жараша силерге мамиле кылабыз. Ошол эле мезгилде мен депутаттардан ар дайым келгенде суранып кетемин. Коркутуп айткан жокмун. Бетиңиздерге айтып атам. Урматтуу депутаттар, факты менен айтыңыздар. Биз даярбыз жооп бергенге. Биз даярбыз аткарганга. Дагы эмне деш керек? Так. Сизди башыңызды чүмкөнтөнүп ал, бекинип ал, Мирлан качып кет деген сөз жок бул жерде. Мына мен дагы сизге ошентип жооп берип коеюн. Рахмат. Могул жерде көп министрлерге жана кабинет министрлеринин орун басарларына кайрылып кетет элем. Камчыбек Кыдыршаевичке теңелбеңиздер. Бул киши Кыргыз элинин ишенген генералы. Ушул жерде парламентте отурган 3төн 1 ушул кишинин артынан өсүп келаткан саясатчылар. Анан сиздер да бул кишиге теңелип алып эртең бутуңуздар сынып калбасын. Мирлан Самый Кожого айтарым. ГКМБнын дагы жакшы иштеп аткан жактарын айтышыбыз керек. Жана башка депутаттарга дагы. Бюджеттен 1 сом кетирбей, 20дай райондук, шаардык бөлүмдөрүн нөлдөн баштап куруп, же болбосо капиталдык ремонттон өткөрүп, жана байрактарды алып келгендерди эмне айтпайсыңар? Коопсуздук жагын колунан келишинче каттуу иштеп аткан жерлери бар. Карап турсам, байтан бери критикага өтө баштадыңар. Дагы көп нерселер айтыла турган сөздөр бар.
Камчы Кыдыршаевич, сиз айттыңыз, барын бетке айттыңыздар деп. Мен өткөндө бул жерде таможня боюнча айткан жерим бар. Эгерде личный кабыл алсаңыз, мен кимдер аркылуу, кандай болуп транзитке акчалар алынып атканын мен сизге айтып беремин. Менде толук маалымат бар. Рахмат. Макул, мен сизди кабыл алайын. Рахмат. Чыкпайын десек, эми ат алып атат, чыгып атабыз. Түбөлүк эч ким башчы эмес. Аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Акыйкат айтсаң чоңдорго ар дайым эле жакшы эмес деп Элмирбек деген акын айтканда. Акыйкатты угам деген мына жетекчилер отурасыздар, чогуу кылалы деп атасыздар, анан коктудан чыккан коёндой болуп, ортодон чыга калып эле ар кандай нерселерди айтып жакшы көрүүнүн кажети жок. Адвокат болбоңуздар. Бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин дагы аброюн сыйлаңыздар, урматтаңыздар. Антип түшүрбөңүздөр. Эгер андай жүгүнүп, бүгүлүп кызмат кылам десеңиздер, анда комитетке барып иштеңиздер. Рахмат. Урматтуу Талант Турматович, жана коюн колтукка кирип, мындай деген киши гана сразу эле жок болуп кетти го. Мен эгерде паткалымчылык кылып, жана кандай кылсам, бул жерде жүрбөйт элем, башка жакта жүрөт элем. Мен коллегалардан айттым, жакшы жүрүп аткан иштерди белгилей кеткиле. Дайым эле сындай бербейли деген сыяктуу мааниде айттым. Эмне жалган бошол мен жана жогоруда айтып кеткен жумуштардын болгону. Элдик генерал экени калп экен. Ошончо ата журт партиясынын башында туруп, ушунча мамлекеттин 2 жыл бир тизгинин кармашканы калппы. Садыр Нуркожоевдин саясатын колдоп, инилер ынтымактуу бололу, урматтуу саясатчылар, ынтымакта болсок, мамлекетибиз өнүгөт, өсөт деп дайыма айтып келгени калппы. Кана жана Мирлан Самыйкожо иним. Бизди паткалимчилердин же болсо колтукка кирген кишилердин катмарына кошпосун. Мен болгон объективно айтып атам. Эгерде критикага ылайык маселе болгон болсо, дайыма айтып келем өзүмдү. Көп кишилерден өзүмө душман ашырдык, дос ашырдык. Бирок саясат ушундай экен. Мен жалаң гана ынтымакчылыкка чакырып, кыргыз элин өнүгүү, өсүү жолу үчүн гана барыңарды биргеликке чакырдым. Болуп аткан иштер жөнүндө дагы жакшы жактарын да айткыла дегендей мааниде айттым, туугандар. Мындан кийин мен сөзүмө комментарий бере турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Кийинки сөз Төлөбаев Балбаксарлыковичке берилет. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Бизге эле кыйын болду. Өй жактан Адахан Кемсенбаев Суршат, бияктан Камчы Кыдыршаев Суршат акелерим. Нича? Баары жакшы болот, ынтымакта болсок. Ошон үчүн Талтаева бир тарапта. Бир тарапта турсаңыз, ошондо урушпайт эч ким. Мен деген өкмөт тараптамын. Билесиз. Кээде адилеттүүлүк үчүн кичине бутубуз кыйшайып кетип атат. Ничо? Оңолобуз. Мен позициям билесиздер, мен ар дайым өкмөттүн позициясын колдоп келем. Кээде Адахан Кемсенбаев менен урша кетем өкмөттүн таламын талашып. Ушул парламентте өкмөттүн таламын талашкан депутаттардын бирөөсүмүн мен. Сагыныч аябай тарады бүгүн. Абдан сагынып аттык эле, жакшы болду. Негизи кээ бир министрлер Камчы Кыдыршаев бүгүн аябай оперативный иштеп атышат, налоговый жооп бериптир. Бирок ар жагы бир нерсе бар, мен сизге өзүнчө түшүндүрүп берейин, Камчы Кыдыршаев. Мен ал дайым эр тараптамын, себеби мен элдин өкүлүмүн да. Бүгүн соцсеттерди карасаңар, Камчы Кыдыршаев Балбакты мындай урушту, тигиндей урушту, Талтаева деди, көтөрүп чапты, тепти деген укмуш демелечи. Талтаева бул калыстык деген сөз экинчи мааниси. Мен ар дайым эл тарапта, анан Садыр Нуркожоев тараптамын деп башынан бери шайлоого баллекти айтып келдим. Садыр Нуркожоевдун командасы силерсиңер, мен силер мененмин. Мына менин позициям, мындан тайган жокмун, талтайган жокмун. Адахан Кемсенбаевдин тарапташтары айтып атат, "О, Балбак бүтүнгө кошулду." Кошулган жокмун. Мен Садыр Жапаровдун жанында калган ошо ойдон каламын. Бирок калыстык үчүн кээде такшы келечекте коркунучтарды бейтарап кылыш үчүн чогуу иштеш керек, сындаш керек, коркунучтарды айтыш керек. Ошондо гана алдыга жылабыз. Ошондо гана өлкөдө ынтымак алдыга жылуу болот. А мен ага терикпеймин. Фейсбукта ар кандай пикирдеги, ар кандай провокациялар жазат. Ошол команданын ичине кирип алып бузуш үчүн көп нерселерди кылат. Вот ошолорго каршы биз турушубуз керек. Өлкө үчүн. Жалгыз гана өлкө үчүн бардык нерсени бир жерге тыгып туруп, өлкө үчүн иштеш керек.
Ошон үчүн мен тарабым белгилүү мен. Кээде талтайып коюп атабыз калыстык үчүн, но ал эте ситуацияга влиять этпейт Камчыбек Кылычбаевич. Ошон үчүн боло берет кээде. Пикирлерди айтыш керек деп атпайбызбы бизчи? Эмне меники эле туура экен. Пикирлер айтылышы керек. Ошон үчүн баардыгыңарга жакшылык, ийгилик, ынтымак. Биздин фракциянын атынан ынтымак. Жакшылык болсун. Рахмат, Балбазарлыкович. Мына эми оңолдуңуз. Рахмат сизге.